Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, менден де bir ayat болсо да жеткиргиле. Мейлі ошол bir белги болсун, мейлі пайгамбардан bir мындай bir нерсени тыйып койгон болсун, же болбосо bir нерсени көрсөтүп койгон болсун, же болбосо эмне экен, Алла Тааладан келген аяттан бирөө болсо дагы эмне кылган экен, менден болсо жеткиргиле деп пайгамбар айткан экен. Бирок жеткирет десе, кээ бирлер азыр динди резинкадай ар жак бер жагынан чой бергендер бар. Өзүнө лайыкташтырып. Өзүнө лайык келген жерин алат, өзүнө лайыгы жок нерсени түштөп салат. Жок, андай эмес. Алла өзү айткандай, эмнекен, диндин бул жери мага жагат, бул жери жакпайт деп бөлбөшүбүз керек. Дин кандай болсо, ошондой толук. Анткени Алла Таала өзү силерге диниңерди толук кылып бердим деп атат. Дин өзү толук экен туугандар. Эч бир жеринде кемчилик жок экен. Аны тутуп аткан адамдар биз кемчилик болушубуз мүмкүн. Динибиздеги кайсы өкүм боло турган болсо, ала турган болсо, кайсы өкүмгө аткара турган болсо, ошол өкүм биздин шариятыбыздын калыбына түшкөн болсо, же мазхабыбыздын, акыйдабыздын калыбына түшкөн болсо, мына ошону аткара турган болсок, иншалла, эмнекен, бактылуу болобуз. Дин бул бактылуулук үчүн берилген туугандар. Түшүнүш керек. Көп адамдар дин кармайт, бирок бактысыз дагы элечи. Кантип эмне үчүн бактысыз болот десе, ошол дин мисалы мындай бөлүп алганда, нан жасашта адамдар мына суу, дрож, уун турабы? Анан муну бөлүп койгондо, дин уже толук да, жасалган нан. Ошол нан деле туура сындырып жеш керек да. Же болсо сындырып берип атса, ошону туура чайнап жутуш керек да. Эгер чайналган болсо, тезирээк жута коюш керек да. Кээ адамдар эмне экен, динибизди субханалла мындай жеңил ойлошот экен да. Жеткизгиле дегенде динди коркпостон, үркпөстөн, арамын арам, адалын адал деп жеткизиш керек. Кээ бир адамдар муну айтып койсом азыр мындан зыян жетип калат деп, ошо айтпай койбош керек. Кээ бир адамдарга субханалла мындай айтсаң ал мени жаман көрүп калат. Эртең күндө мага экөөбүз урушуп кетебиз. Жок, андай эмес экен. Динде кандай өкүм болгон болсо, ошол туура. Демек, туураны, чындыкты дайыма бетине айтышың керек. Арам дедиби? Арам. Мына арак арамбы? Ичип аткан адамга, сатып аткан адамга барып арам деп айтыш керек. Зына арамбы? Зына кылып аткан адамга арам деп айтыш керек. Карасаң, процент арамбы? Кредит бериш арамбы? Арам деп айтыш керек. Азарт оюндар ойнош арамбы? Арам деп айтышың керек. Эркек менен аялдын колунан кармашып алып көчөдө жүрүшү жанагындай бир намахрам, никеси жоктордун кармашып жүрүшү арамбы? Арам айтыш керек. Эмнеге тыйыш керек экен. Анткени бул айтылган да. Демек, ушундай жеткиргиле деген нерсеси, ушул эми өкүмдү арам деген нерсени жанына барып адамга туура негизде жеткизип коюш керек экен. Тууганым, бул сенин кылып атканың коомду да бузуп атат, менин баламды да бузуп атат деш керек экен да. Мисалы бир адамды күнөөдөн тыйышың, бул жеткизүү болуп эсептелет. Эмне үчүн жеткизип атасың, эмне үчүн тыйып атасың десе, анткени башка дагы акылы бар, эси жок адамдар эмне ошол акылга алчап, бирок эси жок да анычы, ойлонбойт, аңдабайт. Ошондой адамдар эртең ошонун аркасынан ээрчип кетпесин. Демек эмне экен? Жеткизгиле деген ушундай экен. Эмнеси Аллах эмне адал деди, ошону айтыш. Намазды парыз кылып буйрду, сен аны бөлбө. Бир намаз окуп кой, эки намаз жок. Сен айт, 5 мал намаз оку деп айт. Мынакей азыр мына Зулхижжа, мына Курбан айт келатат иншалла. Бардык ажекелердин ажысын Алла кабыл кылсын. Мына ушул күндөр мына берекелүү күндөр. Ибадаттын күндөр мына алгачкы 10 күн мынакей. Бул берекелүү күндөр. Бул күндө кылган амалдар Аллага жагат. Алла Таала вайлаян ашыр деп өзү Куранда ушу 10 күнгө ант ичкен. Жөн эле ант ичкен эмес. Ушул күндө, ушул мына алымдар Зулхижжа айынын алгачкы 10 күнү болуп эсептелет. Мына эмеге чейин. Демек пайгамбарыбыз ушул күндө көбүрөөк ибадат кылган. Ушуну айтабыз, ибадат кылганда соопторун айткан уялбагыла. Мисалы, бир намаз окусаң күнөөң кетет. Айта бер күнөөң кетет деп. Ишиң оңолот деп айта бер, анткени убада кылынган ошол нерсеге. Зикир кыла турган болсоң, зээниң өсөт деп айта бер. Зикир кыла турган болсоң, субханалла, жаш оңолот деп айта бер. Эмне үчүн дегенде, пайгамбар менден бир аят болсо да, эмне үчүн дегенде бул жеткизгиле деп атканы, сиз менен биздин мусулмандардын бул милдети. Атасынын, баласынын милдети бар. Ошону эмне экен, кандай жол менен болсо дин жеткизиш керек. Баланын көңүлүн карайбыз,
кайсы убакта карайбыз, кайсы убакта карабайбыз, бул дагы өзүнчө бир илим да. Демек, динге келгенде баланын көңүлү каралбайт. Динди үйрөттү каралбайт атабыз. Балам кой, жаттайсың, бар. Балам намаз окуйсуң, бар. Кызым кийинесиң, мына монда кийинесиң, болду. Мындай ушул бул өкүм да турабы? Демек, кээ бир убакыттарда биз өкүмдү катуу кармайбыз, кээ бир жеңил кармай турганыбыз бар. Өкүмдү жеңилдеткиле дегенде, көп адамдар ушундай бир динди жеңил кармаш керек десе, такыр эле жеңил болуп кетти азырчы, такыр эле жеңил болуп кетти да. Адамдар субана каалагандай жүрүп калды азырчы. Мында башын эле кармайт. Жоолук салыныш керек деп айтат да, жоолук салынып алды. Эми калган анын үчүн роль ойнобойт да. Кааланын бирөөнү кармап жүрө берет, каала менен каткырышып көчөдө жүрө берет. Мындай башкача да. Чын. Ушундай адамдар болду. Кээ бирөө сакалды коюп алган, субханалла, эмнекен баягы эле эмнеси баягы сакал койду главный, болду. Мынакей динде бирок калган жагын карабайт да. Ушундай. Демек, динди эмне кылыш керек экен? Туура негизде жеткизиш ар биздин милдетибиз. Кыямат болот. Болбой койбойт туган. Ошол болгон мезгилде өкүнбөгөн адам болбойт. Аттың кылбаган адам болбойт. Анткени ал күнү ар бир адамга бул дүйнөдө кылган амалы көрсөтүлөт. Ошол сооптуу болсун, мейли күнөөлүү болсун, ошол амалы көрсөтүлүп, анын жазасы дагы, анын сообу да көрүлөт. Сазасы, анын жазасы деп коет кыргызда, билесиңерби? Ушул нерсе көрсөтүлгөндө адам баласы аттың кылат, өкүнөт, өкүрөт. Ал күнү өгүздөй өкүрөт, бирок пайда бербей калат. Ошол себебинен бул дүйнө, ушул дүйнө, ушундай дүйнө, бул дүйнө баягы мындай дүйнөгө кейи турган дүйнө эмес, бул ахиретке кейи турган дүйнө. Бир күн өтүп кетти, сен ахирет үчүн бүгүн эмне кылдың? Ахиретиң үчүн бүгүн эмне кылдың? Ахиретиң үчүн намазың окудуңбу бүгүн? Ахирет үчүн зикириңди кылдыңбы? Бир адамга жок деле жакшы жолду көрсөтүп, боякка барсаң мечит экен деп көрсөтүп койдуңбу? Бүгүнкү күндө өзүңдүн балаңа бүгүн кичине болсо да алиф деген тамганы үйрөттүңбү? Бүгүнкү күндө аялыңа субхана уяттуулук жөнүндө, намыс жөнүндө айттыңбы? Мына бул ахирет үчүн күйө турган дүйнө бул. Бул дүйнө үчүн күйө турган нерсе эмес. Анткени бүгүн тапкан нерсеңчи эртең түгөнөт. Бул дүйнө түгөнөт. Сен жеп жейсиң, андан сенден калган башкалар жеп кете берет. Бүгүн мынакей жай келди, эртең күз келет, унутпагыла. Анткени субхана ушундай дүйнө. Кандай эле жашыл болуп чөбөстү азыр. Жашыл болуп чөбөстү. Эртең ал куурай турган күн келет. Куурабай койбойт эч нерсе. Ошондой эле бүгүн жашсың, эртең карыбай койбойсуң. Бүгүн кардың, сен эртең өлбөй койбойсуң. Ушундай. Дүйнө ушундай. Ошол себептен бизге ар бирибизге субхана Алла Таала жакшылыктын жарчысы болуп, жакшы жарчысы болуп, адамдарга жакшылыкка жеткизүүнү бизге буйрган. Пайгамбарыбыз айтып аткан бир аят болсо, баллиги жеткизгиле деп атат. Бардык адамзатка жеткизгиле. Менден бир аят, шариаттын керек болсо, жакшы сөз болсо да жеткизип коюш керек тугандар. Адамдар бул дүйнөгө өкүнөт. Жашоосуна, тагдырына кап, мындай кылбай. Намаз окулбай өтүп кетти бир күн. Бир күн намазсыз өтүп кетти өмүр. Адам калп айтпашы мүмкүн, ууру кылбашы мүмкүн, жаман иштерди кылбашы мүмкүн, зына кылбашы мүмкүн. Бирок субханалла жакшы иштерди кылып атат бул. Бирок ал намазды калтырган себебиненчи, бул ишин үчүн сообун алат. Бирок эң биринчи сурак намаздан болот да. Эң биринчи сурак намаздан болот. Эгерде сени менен мен намазым туура өтүп кете турган болсо, туганым, анда калган нерсе өкүнбөй эле койсо болот. Анткени калган нерсенин баары ушул амал жаап кетет. Ушул амал басып кетет субханалла. Билесиңерби, намаз окуган адамдын жүрөгү тынч болот. Намаз окуган адам үмүтү чоң болот. Намаз окуган адамдын жүзү жарык болот. Намаз окуган адамдын үнү алыс жакка жетет. Намаз окуган адамдын жүрөгүндө баатырлык болот. Намаз окуган үй бүлөнүн, эркектин үй бүлөсү тың болот, жакшы болуп турат. Билесиңерби, үй бүлө сен намаз окусаң, сенин балдарың тың чыгарып унутпагын. Анткени сенин намаздагы саждаң ушундай сажда, субханалла, сенин жети урпагыңды оңдой турган сажда. Жөнөкөй эле сажда эмес ал. Намаз окуган адамдын жора жолдоштору өзгөрөт. Шайтан качып, анын ордуна периштени ээрчип жүргөн достор пайда болот. Намаз окуган адамдын катыштарычы жөн эле катыш болбойт, ахиреттик катыш болот. Эми намаз окуган адамдан Аллах ыраазы болот. Периштелер тегеректеп алат.
намаз окуган адамдын бул дүйнөдө оору келет, бирок ага рахмат болуп келет. Тездик менен айыгып, Алла Таала анын канына жаңы кан, этине жаңы эт, сөөгүнө жаңы сөök берет Аллах. Намаз ушунчалык деңгээлде турган. Адамдар өкүнө турган нерсе ушул экен. Бул дүйнөдө намазсыз өткөргөн бир күн аттың дүйнө, ey Алла. Адамдар кыямат күнү ушундуп жашабай эле койсом болмок экен деп айтат экен. Дагы бир риваятта эненин ичиндеги бала ушундай бир Аллага кайрылат экен. О Кудайым, о Аллахым, о жаратушум, сен мага келбет бердиң. Келбет бердиң. Мен тиги дүйнөдө эмне мени күтүп турганын билбейм дейт. Бирок ошол дүйнөдө мени сен жакшы көргөндөрдүн арасына кошуп дүйнөгө чыгачы дейт экен. Карчы балага дагы карасаң эненин ичиндеги бала ушундан бери сурайт экен Алладан. Жакшы адамдарга кошулуу деген нерсе ушул. Алла Таала өзү айтат, үрүкү кылгычылар менен бирге болду дейт. Мен силерге пайгамбарыбыздан өкүмүн аткарып атам. Бир аят болсо жеткизем, мен силерге жеткизип атам азыр. Эми силерге аманат бул эми субханалла. Эми силерди башка бирөөнө жеткизишиңер керек. Көп адамдар намаз окуп жүрөм деп, мындай өзүн мынтип көтөрүп жүр. Мен намаз окуйм. Бирок аялы намаз окубайт. Баласы намаз окубайт. Бир туугандары намаз окубайт. Ата-энеси намаз окубайт. Кара. Аны ошолорго бир да жолу айтпайт да. Намаз оку деп айтпайт. Демек сен кайдыгерсиң. Сен өзүңдө чоң эгоистсиң. Ойлон да. Сен өзүңдүкө ойлоп атасың, субханалла. Өзүм эле бейишке кирип кетем де булар ишим жок. Жок, андай эмес. Кыямат күнү ата жөнүндө сурайт, эне жөнүндө сурайт, аял жөнүндө сурайт, бир тууган жөнүндө сурайт. Мына ошол мезгилде оор болуп калат. Ошон үчүн мына пайгамбар баллигу жеткизгиле деп аткан нерсеси жөн эле нерсе эмес экен туугандар. Некен? Фарз бекен? Парз. Адамдык парз бар. Бул пенделик парз бар, билесиңерби? Биз чында парз дегендечи, Алла Таала бизге аялыбызды курсагында тойгузуп, кийим бүтүн кылышты парз кылган эмес. Бул Алладан келе турган ырыскы. Бирок иман деген нерсечи, көз менен, кулак менен, акыл нерсе менен жеткизүү менен, ойлонуу менен келет дин. Ушундай нерсе. Динде ошон үчүн аялыңа, балдарыңа көзүң менен көрсөтүп, акылы менен ойлонтуп, оозуң менен сүйлөп, кулагы менен угузуп жеткизген аракет кылыш керек. Ушундай. Машина бузулуп кала турган болсо, дайым эле түртүп жүрө бересиңби? Столго апарасың, турабы? Же түртүп жүрө бересиңерби? Дин да ошондой. Качанга чейин эми оңдо, балаңды оңдо, аялыңды оңдо, бир тууганыңды оңдо, кошунаңды оңдо. Бул субханалла бизге милдет. Аракет кылабызбы иншалла? Чөтө настроениеңер жок, аракет кылыңызбы? Аракет кылабызбы? Анда амин. Субханакалла, хамдалилlah, анта астагфируллах.